1-iyun балдарды коргоо күнүнө карата Бишкектен Ак Ордо конушундагы номер 96 орто мектебинде өткөрүлгөн майрамдык салтанаттын негизги демилгечиси Роза Шалпыкбаева башында турган Кайрымдуу эне кайрымдуулук коомдук фонду болду. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин депутаттарынан бул аймактагы активист жарандар жогорку элди көзөмөлү коомдук бирикмесинен дагы келип колдоо көрсөтүштү. Балдарыбыздын көңүлдөрүн көтөрүү максатта Кайрымдуу эне фонду менен биргеликте Ак Ордо жаңы конушубуз активист айымдары жана жогорку эл көзөмөлүнүн мүчөлөрү жана дагы ишкер айымдар баардыгы колдоо көрсөтүп ушул бүгүнкү иш чарабыз өтүп жатат. Бүгүнкү балдарыбыздын майрамдары кут болсун, өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болсун, жогорку деңгээлде өткөргөнгө аракетибизди жасайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, менин атым Айлита. Бүгүн ушул Ак Ордодо 96 мектепте турабыз. Бүгүн ушу 1-iyunга карата балдардын сонун майрамы болуп жатат. Бардыгыңыздарды, кичинекей балдарды, бөбөктөрдү, сиңдилерди, инилерди, бардыгыңыздарды бүгүнкү 1-iyun коргоо күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, бардыгыңызда бакталай каалайм. Бар болуңуздар. Жай айынын алгачкы күнүнө туш келген балдар майрамында улуулардын уюштурган иш чарасы бөбөктөр үчүн эстен кеткис жагымдуу маанай тартуулады. Атым Сабина, куттуктайм мен. Майрам кандай болуп атат майрам? Жакшы. Мен атым Сулайман. Концерт көрөм. Всем привет, меня зовут Адеми. Я вам хочу рассказать спасибо учителям, что они сделали такой грандиозный праздник. Так шарики сделали, все так классно, замечательно. Просто я пришла, хотела посмотреть и хочу им сказать большое спасибо за то, что они сделали для нас. Урматтуу жалпы кыргызстандыктар жана жөжөлөр, бүгүнкү сиздердин майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктамакмын. Бүгүн балдардын, биздин байлыгыбыз, балдарыбыздын коргоо күнү. Ушул коргоо күнүнө бүгүн биз дагы Ак Ордо кайдыгер карабастан Ак Ордонун активисттери жана Кайрымдуу эне коому биригип, биргелешип, жакшынакай иш чара уюштуруп атабыз. Көзөмөлдө иштеген айымдар, активисттердин биргеликте ушундай иш чара өткөрүлүп атат. Бирок ушу Кайрымдуу эне өзүнүн жумушуна ар дайым тың, жогорку элдик көзөмөлдүн мүчөсү. Ушундай балдардын маанайын алып, көптөгөн мындай кайрымдуу жардам көрсөткөн адамдар бүгүн аябай көп келди. Ошентип майрамдык салтанаттын соңунда бөбөктөргө арналган белектер берилип, бал муздак таратылды. Бул эле эмес, колдоого муктаж бүлөлөр үчүн ар дайым кол сунуп, кайрымдуулук иштерин улантып келе жатышкан Кайрымдуу эне коомдук фондунун ишмердүүлүгүнө баа берилип, алкоо айткандар арбон болду. Мен өзүм Абышева Мээрим, Ак Ордо жашоочусу болом. Бүгүнкү ушундай улуу майрам балдарыбызды, эне аталар бала деп жашайбыз го, ошо балдарыбыздын улуу күнү. Ошо балдарыбызга ушундай күлкү майрам тартуулаган биздин Кайрымдуу эне фондуна миң мерте ыраазы этебиз.
Розже, сизге миң мерте ыраазыбыз. Мен бүгүнкү ошо балдарыбыздын күнүнө арналган майрамдык иш-чаралы эң жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм. Себеп дегенде мен балдардын жүзүнөн күлкөнү, ушундай ыраазычылыкты көрүп мен өзүм кубанып отурамын. Мындан дагы жакшы кылганга аракет жасадык. Бирок жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм. Себеп дегенде балдар бардыгына подарка берилген белектерибиз тегиз жетти. Эч ким наразы болгон жок. Бул иш-чара негизи ушу балдарыбызга арналды. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop.